Саламатсыздарбы достор, туугандар. Бүгүн кыш мезгилинде жылкыны кантип туура бордокулап семиртүү керек. Ошол тууралуу видео тартайын деп чечтим. Муну тартып жаткан себеби мен өзүм дагы биринчи жолу жылкы байлап жатам. Ошол байлардын алдында көп кишилерден кеңеш сурадым. Андыктан мага окшоп жаңыдан байлап үйрөнүп аткандарга өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшөйүн. Билгениңиздер болсо толуктап айтыңыздар. Ошол видеону көргөн адамдар ушул жерден бир маалымат алгандай болсун деп видео тартайын деп жатам. Демек, бул бээ кулундуу бээ эле, үйүрдө жүргөн. Ноябрь айынын биринде кулунан бөлгөнбүз. Анан өзүн байлайлы деп чечтик. Ошондо бүгүн мынакей 18 декабрь болуп калды. Туура 48 күн болуптур. 48 күн болуптур. Турган жер ушул жер. Жылкынын асты бетондолгон. Жерге жатып турган мүмкүнчүлүгү бар. Үстүнө жабууну жаап коебуз. Бул багыл ачык жер, навесте турганына байланыштуу бастырманын астында жабуу жаап койдук. Жылуу болсун деп. Мал менен жабуусун алып тарап коюп атабыз. Жеген боюнча суу ар дайым астында турат. Bir суткада ушун менен ушу челек менен бир экини ичип коет. Бул бир 25 литрлик челек го. Сууну жакшы ичет. Чөп беде берип атам. Ар дайым үзбөй берем чөптү. Анан жем тууралуу айта турган болсок, жемде мына азыр жептик өтүптүр. Bir күндө bir 3 килограммдай жем жеп атат. Жүгөрү шак, анан будай шак. Bir айдай толук bir айдай жалаң жүгөрү бергем. Кичине улпак кебек аралаштырып. Анан айрымдар айтты, ошол жүгөрүдөн кабыргалары толбойт дегенден ошол бир жумадан ашып калды. Тартылган будай берип баштадым. Эртең менен кечинде будай берем. Тартылган. Кечинде болсо, то есть түштө болсо тартылган жүгөрү берем. Мына ушинтип байлап атабыз. Астын тазалап турабыз, таза жерде турат. Ошондой туугандар. Билгениңиздер болсо айтыңыздар. Кандай кылып мындан натыйжалуу кылып семиртсе болот. Биздин оюбуз боюнча ушул айдын этегине чейин кармасак толук 2 ай болот. Анан сатыкка сунуштайбыз. Эгерде кардарлар чыкса сатабыз. Болбосо дагы улантып байлайбыз. Базарга түшүп, өткөн базардан сурасам, айрым жылкылар бар экен. 3 айга чейин байлагандар бар экен. 3 айга чейин. Байлап жүргөн адамдардын айтышы боюнча жылкы 2 айда толук семирет деген. Бул орто эти менен кирген. Анан эми буюрса ушул айдын этегинде көрөбүз. Саламатта туруңуздар.